Баткен шаарында эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында иштебей калган өндүрүш объектилер, соода борборлору жана башка мамлекеттин карамагында турган кыймылсыз мүлктөр түрдүү жол менен менчиктештирилип кеткен. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен кыймылсыз мүлктөр мамлекетке кайта баштады. Баткен шаарынын аймагындагы кыймылсыз мүлк бирдиктеринин мамлекетке кайтарылышы боюнча жалпы маалымат бүгүнкү күндө Баткен шаарынын аймагынан жалпы 8 кыймылсыз мүлк бирдиги жеке менчик ээлерден мамлекеттик менчик болуп же болбосо Баткен шаарынын муниципалдык менчик департаментине кайрадан каттоо болду. Бүгүнкү күндө жалпы кыймылсыз мүлк бирдиктин саны 8 кыймылсыз мүлк бирдиги. Бул имарат мурда ресторан болуп мамлекеттин карамагында турган. Кийин менчикке өтүп кеткен. Учурда бул жерде облустук китепкана жайгашып иштеп жатат. Китепкананын жетекчисинин айтымында ай сайын мамлекет тарабынан 40 000 сом өлчөмүндө ижара акы төлөнүүдө. Менчикке өтүп кеткен имараттар мамлекетке кайта баштаганын уккан китепканачылар эми көйгөйүбүз чечилет деген үмүттө турушат. Бүгүнкү күндө бул жерди сатыкка койгон. Бул жерде канча адамдар сатылып атат экен деп келип кетип жатышат чындыгында. Анан ошондой жерде эми бир күн бирөө сатып алып койсо, биз кайсы жака жылат экенбиз депчи, анан көп жерлерди караштырып аттык эле өзү чынында. Эми бизге же мындай качан эми титулдук эме кылып, кандайдыр бир заманбап китепкана салынганга чейин дагы биз бир жерде туруп турганга бизге шарты бар имарат керек да. Баткенде имараты жок мамлекеттик мекеме бир эле китепкана эмес. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн аппараты да Баткен райондук мамлекеттик администрациянын имаратында жайгашкан. Мындан улам мамлекеттин карамагына кайтарылган имараттарды кайра элдин кызыкчылыгына пайдаланса жакшы болот дейт шаардык кеңештин депутаты. Мен бул аябай сүйүнүп атат. Сиз байкаган болсоңуз, биздин шаарда, райондук шаардык айрым мекеме ишканалар жеке жактардын үйлөрүндө, имараттарында ижарада отурган жерлер бар да. Эми мен ойлойм, бул жерде убагында мамлекеттин каражаты менен, элдин каражаты менен курулган курулуштар кайра эле элге, мамлекетке бир адамдын кызыкчылыгына эмес, бүтүндөй бир элдин кызыкчылыгына кызмат кылса жакшы болор эле деген ойдомун да. Баткен шаарында 8 түрдүү багыттагы кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына кайтарылды. Алардын аянты жалпысынан 5 гектардан ашык жерди ээлейт. Ушундай эле иштер облустун башка аймактарында да уланууда. Кайтарылган жердин айрымдарына мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу көп кабаттуу үйлөр салынып, элди турак жай менен камсыздоо планы каралууда. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.